Саламатсыңарбы, урматтуу балдар. Бүгүн силер менен онлайн сабагынан Россия Федерациясы жөнүндө өтөбүз. Андай эмесе окуу куралдарыңарды алып, сабакка даярдангыла. Дептерлериңерди ачып, буларды жазып алабыз. Сабактын максаты окуучулар жаңы темадан Россия Федерациясынын жайгашкан ордун көрсөтө алышат, мамлекеттин түзүлүшү жана табияты жөнүндө билимдер аркылуу аң сезимди өстүрүшөт, достукка жана ынтымакка жашоого тарбия алышат. Географиялык абалы түндүк жарым шарда Евразия материгинин бөлүгүндө жайгашкан. Батыштан чыгышка 10.000 километр, түндүктөн түштүккө карай 4.200 километрге созулат. Кээк сызыгынын узундугу 37.653 километр. Аянты 17.125.407 чарчы километр, дүйнөдө биринчи орунда. Калкы 146.745.098 киши, 9-чу орунда. Борбору Москва шаары. Чектеш мамлекеттер: Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Беларусь, Украина, Грузия, Абхазия, Түштүк Осетия, Азербайжан, Казахстан, Монголия, Кытай, Түндүк Корея, Япония, Америка Кошмо Штаттары. Мамлекеттик түзүлүшү: президенттик парламенттик республика, 75% православ динин тутушат, акча бирдиги рубль. Административдик жактан 85 субъекттен турат. Алар 46 област, 22 республика, 9 край, 3 федералдык маанидеги шаар, 4 автономиялуу округ, 1 автономиялуу област. Ири дарыялары: Лена 4400 километр, Иртыш 4248 километр, Об 3650 километр, Волга 3530 километр, Енисей 3487 километр, Төмөнкү Туңгус 2989 километр, Амур 2824 километр. Ири көлдөрү: Каспий, Байкал, Ладога,
Онега, таймер, ханка, жана Чудсков көлдөрү кирет. Үйгө тапшырма. Өтүлгөн жаңы темадан тесттик суроолорду мульти-урок аркылуу WhatsApp тиркемесине жөнөттүм. Аткарган жумушуңарды сайттан текшерип баалайм. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.